Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Ноокат районундагы Сахабай салуу аймагында 9-майда өткөн алыш күрөш мелдешинде көрөрмандардын ортосунда чыр чыкты. Бул тууралуу News Кейжинин редакциясына Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициядан билдиришкендей, окуя тууралуу маалымат райондук ички иштер бөлүмүнө турнир өткөн күнү келип түшкөн. Окуя катталып, алдын ала тергөө иштери башталды. Алдын ала жаңжал эки спортчунун тарапташтары Гүлистан айылынын 1999-жылы туулган тургуну Мысы менен анын атаандашы 1999-жылы туулган А.Мынын ортосунда чыкканы аныкталган. Ноокатта алыш күрөшү боюнча турнирде эки спортчунун тарапташтары жапырт мушташа кетти. Милиция жерине барып текшерип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн, эки тарап арыз жазуудан баш тартканын кабарлады. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Өзүңүздөр көргөндөй урушта өтө чоң тополоң чыккан. Бул жерде милиция кызматкерлери адамдарды ажыратууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле уруштун себебин өзүңүздөр көргөндөй биринчи жолу күрөшүп жаткан бала чапкандан соң, андан кийин экинчи жолу да чаап койгондугуна ачууланып, ушул жерде уруш чыгып кеткен. Көрүүчүлөрдүн алдында экинчи жолу чапкандыгы бул жерде өтө жигиттин намысына тийип кое тургандай жана тарапташтардын женин келтире тургандай абал болгон. Ошондой эле бул боюнча дагы милиция териштирип жаткандыгы тууралуу маалымат келип түштү. Азыркы учурда
ушул боюнча резонанс өтө чоң таралууда. Сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Бүгүнкү окуяда милиция кызматкерлери араң ажыратып жатканын көрүүгө болот. Сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге толук жазып кетсеңиздер болот. Ошондой эле видеонун таралуусу үчүн бир дана лайк басып, ошондой эле поделиться кылып, башка соц тармактардан да таратып коюңуздар. Путин Орто Азиянын жеңишке салымы тууралуу. Путин Орто Азия менен Кавказ өлкөлөрүнүн эли жеңишке эбегейсиз салым кошконун белгиледи. Россия президенти фронтко зарыл болгон нерселердин баары салынган эшелон тынымсыз өтүп, госпиталдын баары ушул жактарга жайгашып, эвакуацияланган 100 миңдеген киши байыралып, бир нанды бөлүшүп жешкенин белгиледи. Юбилейлик парад башталар алдында Кызыл Аянтта жогорку даражалуу конокторду салтанаттуу тосуп алуу жөрөлгөсү жасалды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров менен бирге Беларусь лидери Александр Лукашенко, Казакстандыкы Касым-Жомарт Токаев, Кытай лидери Си Цзиньпин, Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев катышты. Ошондой эле Армения, Буркина-Фасо, Босния жана Герцеговина, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Конго, Куба, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экватордук Гвинея жана Эфиопиянын мамлекет башчылары жана премьер-министрлери да чакырылган. Салтанаттуу иш-чарага 10 миңге жакын адам катышып, 130тан ашык аскердик техника жана авиация тартылды. Жөө колоннага адаттагыдай эле аскерлердин ар кыл түрлөрүнүн жана бөлүктөрүнүн өкүлдөрүнөн турган полктор, батальондор жана роталар кирген. Наши отцы Жеңишке жетүүдө Борбор Азиянын жана Кавказ чөлкөмүнүн жашоочуларынын салымы эбегейсиз зор болгон. Дал ушул жактардан фронтко керектүү нерселердин баары бар поезддер үзгүлтүксүз жөнөтүлүп, 100 миңдеген эвакуациялангандар экинчи үйлөрүн табышты. Алар менен баш калкалоочу жай, нан жана жылуулугун бөлүшкөн. Биз улуу ата мекендик согуштун ар бир ардагерин урматтайбыз. Жеңиш үчүн жанын бергендердин баарынын эреси алдында башыбызды ийебиз. Парадка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы Россиянын башка аянтында өлкөнү татыктуу даңазалап, саптык даярдыктын жогорку деңгээлин көрсөтүштү. Улуттук гвардиянын жоокерлери, офицерлери катышканына ушунчалык семиктанып отурдум. Ар бири өздөрүнүн баягы ыраазычылыгына алышат. Бирок ошол жердеги катышкан жоокерлерибиз, офицерлерибиздин баары биринчиден ошол жерде чоң жоопкерчилик, экинчиден бул тарыхта калчу действительно баягы окуя, чоң окуя. Ошо Кызыл Аянтта, Москвада ушундай парадка катышып кеткен. Ушул баягы ошол жоокерлериме, ошол жердеги офицерлериме ыраазычылык билдирем. Баарыбызды ушул чоң байрамыбыз менен куттуктайм. Мен бүгүнкү парадты көрүү абдан толкунданып турам. Согуштун жүзүн ары кылсын, аны келечек муун көрбөсө деп тилейм. Биз өткөндөн сабак алып, каталарды кайталабашыбыз керек. Дүйнөдө тынчтык болсун. Келечек муун жаркыраган өнүккөн заманда жашасын. Мына көргүлүктүү согуш жылдарында, андан кийинки жылдарда биз көрдүк. Ошол жетет. Парадтан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен бирге Александров бакчасындагы ысымы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Кремль дубалынын жанында жайгашкан белгисиз жоокердин мүрзөсү улуу ата мекендик согуштун баатырларын эскерүүнүн символу болуп саналат. Мемориалдык архитектуралык ансамбль 1967 жылы курулган. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала ТО 24.